Кандай? Чоң Қазақ партиясының Атамекенов партиясына беруші сұраңыз. Мына сілердің лидеріңер бір айда, 3 айда 3 партия алмаштырды. СДПК, ЛГБТ бірдеме деген. Анан үшіншісі мо Атамекен кірді. Бұл 3 айда 3 партия алмаштырған бұл не деген лидер? Ошоны айтып қойғылачы маған? Ешкім 3 партия алмаштырған жоқ. СДПК-да өле, анан ЛГБТ бірдемеге отырды, анан кейін Атамекенді жетектеп қалбады. ЛГБТ эмне ашты бұл? ЛГБТ эмен алчып алып, эмне мұның барын съезд өткөрүп, анан тигинтип, анан тоқмоқам өтіп, анан бір айдан жауап қойған, ал эмнеден идея? Анан эмне болуп Атамекенге келип қалады бұл? ЛГБТ ошонсун кетирбейби до конца. Суроого жооп берип койсун. Мына айтылы. Биринчиден СДПКдан биз баарыбыз кеттик, анткени ал партия чачырап кетти. Экинчиден бирле партияда болот, ошо менен жүрөт. 3 айда 3 партия алмаштырбайт. Сиз шашпаңыз, сөз бериңиз бираз. Анан эле. Экинчиден Кыргыз демократия партиясында биз баарыбыз мүчөбүз. Биз ошону менен толугу менен Атамекенин ичине коалиция болуп кирдик. Аны эмнеге аштыңар эле? Эмнеге аштыңар? Жөн эле силерге ончук ачып эле съездин өткөрүп, канча миллион сомду тыгып туруп, анан аны жаап туруп, анан Атамекенге секирип кете бересиңерби? Силерден да идея бирдеме деп ачкансыңар да. Анда баштан эле Атамекенге келбейсиңерби? Ошол идея ары бери эметпей эле. Келип эле менен Атамекенге кирип, ошол жака кирбейт белеңер. Анан тигиге бир айда 3 айда 3 партия алмаштырган, это уже непорядочность. Бизде бул партия толугу менен өз толук кураны менен коалицияга Атамекенге кирип, биз толугу менен өз программабызды 30 жылда эмне кылдыңар? Эмне кылдыңар? Эмне деген конституция жаздыңар? Бул жерде конституция жаздырса, мына ошо менен келдим. 10 жылда өлтүрүп койбодуңар силер. 10 жылда деген государствону Атамекен деген принципке чүрбөдүңөрбү? Ана аягында мына Өмүрбек Текебаевдин өзүнүн конституциясы менен жогорку соттон алып салбады жана, несудимый болуп калды, полностью отменили да, кайра депутат болуш керек. Канча жолу чыгыптыңыз, аякы жолу канча голос алдыңыз байке? Эмне эле жөн эле чыга бересизби? Мында каждый өзүнүн рейтингин билет. Мисалы мен Чоң Азаттыктын өзүн билем, канча авторитетибиз бар, канча эл күтүп атат. Силердин мисалы афганистердин билем дейм, афганистердин эмне кайка согушабызбы? Эмнеге апартасыңар мисалы? Анын эмне мисалы силердин койгулачы деген сөз да. Койгулачы, мен даже не то что силердин Атамекенди айттым, койгулачы 30 жылда уже бүттү. Рахмат. Койгулачы ушул. Конкреттүү бир суроо бериңиз. Эмне чыгып атасыз эми? Кандай максат менен баратасыздар? Азыр утам деп ойлоп атасызбы? Же кандай деп атасыз? Жооп берип койсун анда, Сеймук мырза. Жөн эле мындай голос жооп берип койсун анда. Сизге окшогон орукчандар барбасын деп атабыз, Алтыным. Орукчан дейт. Мен ушул ана сага окшогон